Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөк менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Президент Садыр Жапаров бүгүн 24 декабрда салтка айланган балдардын жаңы жылдык балатысына катышты. Ал келечек ээлерин жаңы жылы менен куттуктап, жаңы жылдык балатага катышып отурган дүйнөлүк республикалык олимпиадалардын, ошондой эле түрдүү сынактардын жеңүүчүлөрүн көрүп турганын жана алар менен сыймыктанаарын билдирди. Буга катар президент мамлекет жылдан жылга Кыргызстандын келечек муундарынын терең билим, татыктуу тарбия алышына бардык шарттарды түзүүгө күч аракетин жумшап жатабыз. Ага жараша билим алууга умтулган, келечектен көп үмүттөндүргөн жаштардын саны көбөйүүдө. Билимдүү жана жигердүү жаштар өлкөбүздүн эң чоң потенциалы жана үмүтү экендигин билдирди. Бүгүнкү жаңы жылдык балатыга мекенибиздин ар тарабынан келген урматтуу жеткинчектер, эртеңки күндүн ээлери, силерди келе жаткан жаңы жылыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Билимдүү жана жигердүү жаштар өлкөбүздүн эң чоң потенциалы жана үмүтү. Мектепти эң жакшы бааларга окуп, ата-энеңерди урматтап, мекенди сүйүп, ага ар дайым жан тартып, максатыңарга жетүүгө умтулсаңар, Кыргызстанга кошкон салымыңыздар ошол болот. Эже агайыңардын, ата-энеңердин, менин балам, менин кызым эл керегине жараган, өлкөсүн өргө карай сүйрөгөн уул кыздардан болсо экен деген аруу тилектерин аткарууга чакырам силерди. Анткени биз ата-энелер жана эже агайларыңар, уул кыздарыбыздардан Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков, Ишеналы Арабаев, Чыңгыз Айтматов, Сүймөнкул Чокморов, Таттыбүбү Турсунбаева, Бүсара Бейшеналиева, Илон Маск, Марк Цукербергтер чыкса экен деп ниет кылабыз. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги коронавирустун омикрон штаммынын пайда болушуна даяр. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов билдирди. Анын айтымында аэропорттордо, темир жол бекеттеринде келгендерди текшерүү күчөтүлгөн. Биз дене табын ПЦР анализин текшеребиз. Эгер 72 саат убакыт өтүп кеткен болсо, анда биз жыйынтыкты жокко чыгарып, эмдөө алганын текшеребиз, деди ал. Ошондой эле министрдин орун басары омикрон штаммындагы симптомдор дельтадагыга окшош: дене табынын көтөрүлүшү, алсыздык жана башкалар. Ооруканалар жана лабораториялар илдеттин пайда болуусуна толук даяр. Бектурганов белгилегендей, өлкөдө жаңы технологиялар менен дагы 10 вирусологиялык лаборатория ачылып, алар скринингдерден өтүп, жаңы штамм менен изилдөө жүргүзүшөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын гарнизондук саптык кароосуна катышты. Акылбек Жапаров белгилегендей, алдыдагы жаңы жылдык майрамдарга байланыштуу ички иштер органдары күчөтүлгөн тартипте иштөө режимине өтүүдө. Өлкөнүн калкы жана жаңы жылдык майрам күндөрү коопсуздугу, ишенимдүү колдоо экендигин сезүүсү керек, деди Акылбек Жапаров. Белгилесек, саптык кароо инструктажы Бишкекте, ошондой эле республиканын бардык аймактарында күч түзүмдөрүнүн бөлүктөрүнүн кызмат өтөөгө даярдыгын текшерүү, жаңы жылдык майрамдарга коомдук тартипте камсыз кылуу максатында өткөрүлүүдө. Ошондой эле гарнизондук саптык кароо учурунда экологиялык жана туристтик милициянын техникасы жана транспорту текшерилди. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев, ички иштер министри Улан Ниязбеков, ички иштер органдарынын кызматкерлери жана ардагерлери катышты. Кассалык көзөмөл машиналары товар жүгүртүүдө колдонуу салык кодексиндеги норма эмес. Ал буга чейин иштеп келген. Бул тууралуу Кабар агенттигиндеги маалымат жыйында салык кызматынын төрагасынын орун басары Бекболот Алиев билдирди. Анын айтымында, кассалык аппараттарды колдонуу соода жүгүртүү эрежелерине дагы шайкеш келет. Министрлер кабинетинин токтому менен 2020 жылдын 1-июнунан баштап соода жүргүзгөн, кызмат көрсөткөн түйүндөрдүн 80%дан ашууну ал аппараттарды колдонуу зарыл деген талап бар болчу. Ал эми салык кодексине көзөмөл аппаратты колдонгондордун соода жүгүртүүсү 1 айда 8 миллион сомго чейин болсо,
бүткүл салыктан бошотулсун деген норманы киргиздик. Белгилей кетсем, эгер ишкер кол алдына жумушчуларды алып иштетип, айлык маяна төлөй турган болсо, анда киреше салыгын жана соцфондко төлөнө турган жегерүүлөр алынат. Соода жүгүтүүсү 8 миллион сомдон 30 миллион сомго чейин болсо, ишмердүүлүгүнүн түрүнө карата бирдиктүү салык төлөшөт. Кварталда бир эле отчет тапшырышат. 30 миллион сомдон жогору болгондор дүйнөлүк стандарттарга ылайык финансылык отчеттуулукту жүргүзөт дейт ал. Алиев кассалык көзөмөл машиналары кымбат деген суроолор жаралып жатканын айтып, анын эки түрдүү болоруна токтолду. Азыр программалык жана аппараттык деген эки түр кассалык көзөмөл машиналары бар. Аппараттык машиналар чоң-чоң түйүндөрдө болуп, баасы 10 000 сомдун тегерегинде турат. Чакан бизнеске жеңил болсун деп, программалык кассалык аппараттарды иштеп чыгып киргизгенбиз. Анын чеги дагы болбойт. Салык органдарына кайрылса, уюлдук телефонго акысыз тиркемени жүктөп берет, деди төраганын орун басары. Ал Кыргызстанда 29 000 ишкер кассалык көзөмөл машиналарын колдоноорун, эгер баары кассалык аппаратка өтсө, алардын саны 100 000ден ашаарын кошумчалады. Эскерте кетсек, бир катар соода түйүндөрүнүн сатуучулары кассалык көзөмөл машиналарды колдонууну киргизүүгө каршы чыгып, нааразычылык акциясын өткөрүшкөн. 2020-2021 жылдары Саламаттык сактоо министрлиги 192 тез жардам жана 20 жакын реанимация унааларын алган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалайдин Рахматуллаев брифингде билдирди. Анын айтымында, унаалардан тышкары көптөгөн керектүү жабдыктар дагы алынган. Бүгүнкү күндө тез жардам кызматынын базасында 689 унаа бар. Бизде жаңылануу керек. 130га жакын машина жарактан чыккан. Бирок Азия өнүктүрүү банк аркылуу кошумча 62 унаа сатып алабыз, деди ал. Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борбору ЮНЕСКО уюму менен биргеликте мээримдүү бала аты акциясын 2021 жылдын ноябрь айында баштаган. Максаты колдоого жана ата-энесинин камкордугуна муктаж балдарга көмөк көрсөтүү үчүн уюштурулган. Бүгүнкү күндө мындай акция республиканын бардык аймагында уюштурулууда. Кайрымдуулук жарманкесинен түшкөн каражат жана белектер муктаж балдарга жеткирилип берилет. Акция «Добрая елка» организована... Мээримдүү бала аты акциясы ЮНЕСКО ассоциация клубу тарабынан уюштурулган. Балажан окуу методикалык борбору ЮНЕСКОнун биринчи клубу катары 1 ноябрдан баштап өзүнүн бул акциясын баштады. Республика боюнча 30дан ашык борбор бүгүн катталды. Бул акциянын негизги максаты мээримге муктаж ата-энесиз балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөргө жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары мындай майрамга катышпай калат. Андыктан ЮНЕСКОнун идеясы менен ар бир бала майрамга күбө болушу керек. Өзүңөр көрүп тургандай балатыда открыткалар илинген. Анда ошол балдардын ысымдары жазылган. Каалоочулар ошо открытка аркылуу өз белегин берип жиберсе болот. Биз ага көмөктөшөбүз. Биз Балажан борбору Чүй облусундагы интернат балдар мектебине белек чогултуп жатабыз. 1000 деген белектер чогулса, ошончо баланын жүрөгү жылыйт. Теңдик нуру долбоорунун алкагында эми аймактарда эркектердин үй бүлөдөгү орду жана алардын ден соолугуна көңүл бурулат. Алардын үй бүлөдө балдарды тарбиялоодогу орду, зордук зомбулуктун алдын алууда аткара турган иштери талкууланды. Кара Суу жана Өзгөн районунун активисттери чогулуп, алдыда аткара турган чараларды карап чыгып, маселелерди ортого салышты. Учурда эркектердин оорулары тууралуу атайын адистердин жоктугу, алардын ден соолугу боюнча кимге кайрылуусун билишпегендиги, көңүл бурбагандыгын айтышты. Эми жакында жүргүзүлө турган иш-чаралардын алкагында аймактарда эркектердин ден соолугу, саламаттыгын текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Жана ошондой эле үй бүлөдөгү алардын орду, зордук зомбулуктун алдын алууга көмөктөшө турган иштердин пландары дагы түзүлдү. Биз эркектерге канткенде ушул маселени көтөрүп чыгабыз. Себеби азыр эң чоң көйгөй эркектердин арасында тукумулуу ден соолугу боюнча биринчиден бул тукумсуздук маселеси болуп атат. Андан сырткары биз айтып атабыз, жанагы хроникалык көп оорулар бар. Эркектин тукумулуу ден соолугу боюнча. Анан эркектердин алсыздыгы жана ошондой эле жанагы хронический простатит жана көп эркектердин тукумулуу ден соолугунун көйгөйлөрүн көтөрдүк. Быйылкы жылы Ош шамы гезитинин түптөлгөнүнө 30 жыл болду. Бул жылдар аралыгында гезит Ош шаарынын жашоосун чагылдырып, бир топ ийгиликтерге жетти. Гезитти окурмандарга жеткирүү үчүн бүгүнкү талапка ылайыкталып, сайтын ачып, социалдык тармактарда да баракчалар иштөөдө. Шаардын ар тараптан өнүгүүсү, көйгөйлөрү, алардын чечилүүсү жана дагы окурмандардын үнү ушул гезит аркылуу чагылдырылып келүүдө. Бүгүнкү мааракеде 30 жыл аралыгында гезитте эмгектенип кеткен ардагерлер чакырылып, устат шакирттердин жолугушуусу орун алды. Аны менен жылды аяктап
жатып, жыл мыктылары аныкталды. Окурмандардын сунушу эске алынып, шаарда өзүнүн тармагы боюнча ийгиликтерге жетишкен бардык тармактын өкүлдөрүнүн мыктылары тандалды. Бул 30 жылды аралыгында биз менен иштешкен өнөктөштөр, окурмандар, мурунку иштеп кеткен ардагер журналисттер арасында ошол аны менен катар эле жылдын мыкты өткөрүп жатабыз. Бардык тармакта бар, агартуу тармагында медицина, өндүрүштө, ата мекендеги өндүрүшчүлөр, ошол тармактардан жыл башынан бери биздин журналисттер сурамжылоо жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы менен анан айрым адамдарды биз өзүнүн коллективный эмеге салдык. Алардан сунуш, протоколдук сунуш менен беришти. Ошонун жыйынтыгы менен жыл мыктыларын аныктап жатабыз. Программабызды улантабыз. Эми кезекти Ош облусу боюнча кабарчыбыз Гүлжан Ажматова даярдаган баяндарга берсек. Мындан 2 жыл мурун адам сатуунун курмандыктарына жардам берүү, ага каршы күрөшүүнүн иш-чаралары иштелип чыккан. Быйылкы жылы өлкө боюнча адам сатуу боюнча 8 факт катталган. Анын ичинен сексуалдык эксплуатациялоо жана балдарды сатуу фактылары бар. Андыктан мындай көрүнүштөрдүн алдын алууга багытталган координациялык жыйын Ошто өттү. Анда каралган маселелер тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Быйылкы жылдын 10 айында адам сатуунун курмандыгы боюнча 8 кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги бул маалыматты билдирүү менен катар эле ошол адам сатуунун курмандыгы болгондор тарабынан арыздануулар түшөөрү менен ыкчам тиешелүү оперативдик иш алып барылат дешет. Бирок өлкөдө кабыл алынган улуттук механизмдин негизинде жабырлануучу өзүнүн укугунан пайдаланып, ички иштер органына кайрылуудан баш тартышы да мүмкүн. Ошол эле кезде алар өздөрү каалаган тиешелүү кызматтарды, мисалы кеңеш алуу, коопсуздуу жайга барууну пайдалана алышат. Адам сатуунун курмандыгы болгондордун арасында сексуалдык эксплуатациялоо жана балдарды сатуу фактылары да бар. 8 козголгон иштин ичинен 3 кылмышы бул сексуалдык эксплуатациялоо боюнча, бир иш бул деген эмгек миграциясы боюнча, эмгек эксплуатациясы боюнча козголгон иш. Анан калган 4 иш бул деген жанагы ымыркай менен жаш четелек балдарды сатуу боюнча да. Бүгүнкү күнү өзүңөргө белгилүү болгондой 1 декабрдан жаза кодекси менен кылмыш кодекси жаңы редакциясына күчү кирди. Ошол себептен эң жакшы нерсе бул Генеральный прокуратура тарабынан, ошондой эле Ички иштер министрлиги тарабынан биргеликте демилге кылып, бүгүнкү күнү адам сатуу курмандыктарына өзүнчө берене болгону менен дагы балдарды сатуу деген да берене кирди да, жаңы. Трафикти токтот долбоорунун алкагында адамдарды сатуунун курмандыктарын кайра жиберүүнүн улуттук механизмин ишке ашыруу үчүн жооптуу болгон тиешелүү кызматтардын бир аянтчада сүйлөшүүсү жүрдү. Анда биргелешип иш алып баруунун маанилүүлүгү айтылды. Акыйкатчы институту бул көйгөй менен иш алып барууда 10дон ашуун кызматтардын иштөөсүн белгилөө менен ички иштер органдарына өткөрүлүп берилген фактыларга токтолду. Өткөн жылы мына ушул Ош шаарынын дачалар участкасы бар. Ушул жерде бир үй бүлөнү ушул жерге үй бүлөсүнүн балдары менен мал бактырып иштеткен фактылар келип түшкөн. Бул боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп, ички иштер органдарына өткөрүлүп берген фактылар бар. Адам сатуунун курмандыктарын аныктоо, жабырлануучулар менен жүргүзүлө турган иштерди талкуулоо жана иш мерчемдерди түзүү бүгүнкү жыйындын аткара турган иштери болду. Биргелешип жасалган жумуштун натыйжалуулугу маанилүү дешет уюштуруучулар. На сегодняшний день в национальном механизме перенаправления жертв торговли людьми. Бүгүнкү күндө адам сатуунун курмандыктарын кайра жиберүүнүн улуттук механизмин ишке ашырууда 15 кызмат иш алып барат. Алар бул токтомду ишке ашырууга жоопкерчилик алышкан. Бул иште алардын биргелешип чогуу иштөөсү өтө маанилүү болот. Бүгүн биз ушул аянтчада кимдер эмнеге жооптуу, алгачкылардан болуп ким кантип иш алып барышы керектиги тууралуу талкуу жүргүздүк. Бул жоопкерчиликтүү иштерди кантип алып баруу керектигин дагы сүйлөшүп жатабыз. Выявление в дальнейшем и перенаправление, идентификацию перенаправления жертв торговли людьми, как нужно правильно вести беседу. Адам сатуунун алдын алууда мамлекеттик органдар, бейөкмөт уюмдар менен биргеликте иш алып барышы керектиги айтылды. Андыктан кызматтар баарынан да адам укуктары жана кызыгычылыктарын алдыга коюулары зарыл болот. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ишкерди уурдаган чуулгандуу кылмыш. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстанда чет элдик ишкерди уурдап $3 миллион талап кылган кылмыштуу топ кармалганын жарыялады. Маалыматка ылайык, арасында милиция кызматкери, маалымат каражаттарында иштеп кеткендер бар. Бүгүн бул ишке аралашты делип кармалган Сезимай Жунусованын жактоочусу жана атасы журналисттерге кайрылуу жолдоду.
Массалык маалымат каражаттарында жарыяланган курч сюжеттүү тасманы эске салган окуя тууралуу Улуттук коопсуздук комитети 11 декабрда маалымат тараткан. Анда өлкөдө чет элдик ишкерди уурдап $3 миллион талап кылган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганы кабарланган. Алардын арасында милиция кызматкери маалымат каражатында иштеп кеткендер да бар деп айтылган. Өзүнүн аты Бегимай Жоробекова, бирок социалдык тармактарда Сезимай Жунусованын бул ишке билбестен капысынан аралашып калгандыгын айтып, жактоочусу билдирүү жасады. Ал жерде бар эле тастыктап көрсөтүлүп атышат да. Сезимай буларга жардам сурап кайрылган. Менин таанышыма жардам берип коюңуздар. Болгон ошол. Анан ошол милиция кызматкерлери андан нары ошол бири-бири менен байланышып, ошо Сезимайга жардам берүү максатында гана бири-бири менен байланышкан гана. Бүгүнкү күндө эч бир далил жок Сезимайдын бул кылмышка тиешелүүлүгү боюнча. Эч бир макул, эгерде Нияз чыгып туруп Сезимай ондай тиешеси бар десе, анда кармаса биз айтат элек. Анда тиешеси бар экен, мыйзамдуу негиздүү экен деп. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 1 декабрда Бишкекке учуп келген түрк ишкерин Манас аэропортунан документтерин текшеребиз деген шылтоо менен кармап, ошол жердеги милиция бөлүмүнө алып келишкен. Аны тапанча менен коркутуп, бардык баалуу буюмдарын тартып алышкан. Андан соң башына баштык кийгизип, борбордогу үйлөрдүн бирине алып барып 5 күн кармашкан. Кылмышка шектүү катары 4 жаран камакка алынды. Алардын арасында Чүй милициясына караштуу Манас аэропортундагы аба транспорт башкармалыгынын башчысы, ошондой эле өзүнүн атынын Бегимай Жоробекова, социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу Сезимай Жунусова да бар деп айтылат. Бирок ишке шектүү катары кармалган Нияз аттуу жигит да буга чейин маалымат каражаттарында эмгектенгенин, кийин спорт тармагына аралашканын айтышууда. Негизделгени бул Нияз менен телефондо байланышканы гана болгон. Нияз мындан жардам сураган, бул ооба таанышым бар милицияда деп гана бир милициялардын телефон номерлерин гана алып берген. Ошол гана байланыш. Калганы эми Нияз өзү кармалганда ошол Сезимай эмне деп айткан, чындыгында Сезимай ошого катыштыгы бар беле, жок беле, чыныгы окуя кандай болгон, Нияз кармалганда билинмек. Бүгүнкү күндө Ниязга издөө да жарыяланган эмес. Же сиздер бир жерде маалымат окудуңуздарбы? Махамат Карим уулу Нияз аттуу жаранга издөө салынат деген. Жеке мен окуй элекмин. Укук коргоо органдарында дагы эч кандай издөө иштери жүргүзүлбөй элек. Бул издөө иштери жүргүзүлгөндүгүн дагы бир бизге мындай тастыктап атат, ал УКМК кызматкери экен деген. Эгерде УКМК кызматкери болбосо, ушунча оор бул адам уурдоо Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 165 беренеси. Бул аябай оор, өзгөчө оор кылмыштарга кирет. Бул боюнча кылмышкер мындай издөөгө салынбай жөн калбайт да. Сезимай Жунусованын бул ишке кокусунан кириптер болгондугун жакындары айтып чыгышты. Социалдык тармактарда аны билгендер ак көңүл жана ишенчектигинен бул ишке аралашып калды дешүүдө. Жогорку кеңештин экс-депутаты Жылдызкан Жолдошова өлкө жетекчилигине кайрылып, Жунусованы үй камагына чыгарууну суранды. Жактоочусу анын кардарынын абалы начарлап жаткандыгын айтып, прокуратурага кайрылуу жолдогондугун билдирди. Биз бул боюнча прокуратура органдарына жана кыйноолордун алдын алуу улуттук борборуна биз кайрылдык. Акыйкатчыга да кайрылдык. Алар психологиялык кысым жасап, Сезимайдан кайсыл бир аты жаңылышпасам Илгиз аттуу жаранга көрсөтмө бересин деген кысым жасашкан. Илгиз аттуу жаран менен Сезимайдын эч кандай байланышы жок. Ал бүгүнкү күнгө чейин айтып келет, мен ал Илгиз дегенди тааныбайм деп. УКМК кызматы бул окуя тууралуу тергөө иштери учурда жүрүп жаткандыгын айтып, тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн мыйзам чегинде иш алып барылууда деп жакын арада расмий маалымат таркатылат дешүүдө. Эмне себептен бүгүнкү күнгө чейин издөө жарыяламай келет? Сезимай Жунусованын апасына дарыгерлер 2011-жылы микроинсульт дарт аныктамасын коюшкан учурда бул окуялардан кийин анын абалы оорулушууда. Атасы кыздын мындай иштерге капысынан аралашып калганын айтып, эч жерден кабары жок, жөнөкөй карапайым үй бүлө адилеттүү чечим чыгып, сот иштери мыйзам чегинде жүрүүсүн гана күтүшүүдө. Кандай жолго барам? Мен бара турган акыбалымда жокко. Дыйкан немеде болсам, укук коргоо органдары ушул эме туура чечим чыгарып, туура кабыл алса бит бар жогун. Болгондой болушат. Анан жанагы азыркы айтып чыккандай эле адвокат айткандай психикалык, моралдык ага немелерди көргөзүп, бул бир адамдын өмүрү менен ойноп атышат да, мындай жатканда. Кенен жок кылыштын кажети жокко. Өздөрүндө дагы ошондой болуп туруп түшө турган болсо кандай акыбалда болушат эле.
ошону бир ойлонуп нетип закон негизинде карашса деген гана ой. Башка бир идея жок. Учурда жактоочусу бөгөт коюу чарасын өзгөртүү боюнча кайрылган. Анда адам урдоо оор бенесин алып салуу тууралуу да кайрылуу жолдошкон. Ошондой эле үй камагына чыгарууну да суранышууда. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Борбордук Азияда улуттар аралык ынтымак, толеранттуулук, тынчтыкты орнотуу идеяларын илгерилетүү үчүн медиа стратегия иштелип чыгууда. Ош шаарында Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын мамлекеттеринин ортосунда тынчтык менен толеранттуулукту көздөгөн иш-чара тууралуу талкуу жүрдү. Теманын уландысы кийинки материалда. Өсүп атат, бирок эмгек өнүмдүүлүгү башка мамлекеттерге салыштырганда бизде абдан төмөн да. Демек, Кыргызстандыктарды ушул учурда кайсы маселе ойлондурат? Айрай уюму жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгында баалардын өсүшү алдыңкы орунга чыккан 65% калк бул маселе тууралуу түйшөлөт. Жумушсуздук 2-нчи орунда 57%, андан кийин коррупция жана ковид тууралуу тынчсызданышат. Ал эми айлана чөйрөнү коргоо, экология тууралуу калктын 4% гана ойлонот экен. Көз карандысыз эксперт Элнура Казакбаева бул изилдөөлөрдүн жыйынтыгына токтолуп, жаштардын зордук зомбулук, экстремизмдин алдын алуу багытында жүргүзүлгөн иш-чараларын айтып берди. Изилдөө жүргүзгөнбүз да. Ал жерде 5 ошо Борбордук Азия мамлекеттеринин жүргүзүлгөн изилдөө. Анан ошол изилдөөдө биз уже медиа стратегия иштеп чыкканбыз. Анан ошол медиа стратегиянын көптөгөн ошол жерде жасалган нерселерди эле бул жерге адаптация кылып эле өткөрүү болот деп. Анан албетте бул айтып жаткан себеби маанилүүлүгү конфликттерди арылтууда туура информация берүү керек да, туура мындай кандай десем, чагылдыруу керек да, ошол нерселер жөнүндө сүйлөшүлөт. Ош шаарындагы этностор аралык коомдук кабылдамада тиешелүү кызматтардан сүргөн 15 кызматтын өкүлдөрү иш алып барышат. Саясий окуялардан жана улуттар аралык кагылышууну баштан өткөргөн элге тынчтык гана керектешет. Коомдук мамилени курчутпоо боюнча иш-чаралар байма-бай жүрүп турат. 2010 жылы катуу тополоң болуп канча адамдар бүгүнкү чейин дайыны жок болуп, дайынсыз болуп жок болуп кетти. Өлгөндөрдөн сырткары да ушул маселе экинчи жолу кайталанбаш керек. Биз дагы ушул боюнча эл арасына түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз. Биздин мэриянын эң негизги жүргүзүп аткан саясаттарынын бири ушул этикалык маселелерди чыңалтуу болуп эсептелет да. Мына өткөндө дагы жогорку шаардык кеңешке шайлоо болуп өттү быйыл 2 жолу. Андан сырткары жогорку кеңешке шайлоо болуп өттү. Буларда дагы ушул маселе көтөрүлүп кетпесин деп жерлерде түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ар бир маалага, кварталга, көчөлөргө барып алып иштедик. Борбордук Азияда улуттар аралык ынтымак, толеранттуулук, тынчтыкты орнотуу идеяларын илгерилетүү үчүн медиа стратегия иштелип чыгууда. Долбоордун жетекчиси Арсен Симонян Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекеттеринин биргелешкен иш-чаралары тынчтыкты гана көздөйт дейт. Первое, я хотел попросить, если можно ссылочку бросить в чат, а потом мы когда и у коллег, кто находится... Толеранттуулукка жана өз ара түшүнүшүүгө, радикалдаштыруунун алдын алуу максатында көп багыттуу, диалогтуу жана кызматташтыкты чыңдоого багытталган долбоор Ош шаарында бир катар адистерди чогултту. Да, с учетом обсуждений как раз-таки будет разработана данная медиастратегия. Также она основывается на 2 исследования. Одно из исследований. Бүгүнкү талкуунун жыйынтыгы менен биз сунуштап жаткан медиа стратегия иштелип чыгат. Ал ири иликтөөлөргө таянып даярдалат. Алардын бири улуттук консультант Мира Карабаеванын Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жаштарынын экстремизм коркунучуна алсыздыгынын факторлорун изилдөө тууралуу изилдөөсүнө бир канча сунуштар айтылды. Жана башка изилдөөчүлөрдү эске алуу менен ушундай эле иш-чара Бишкекте өткөн жана Кыргызстандан башка Өзбекстан менен Тажикстанда да өткөрүшөт. Разрабатывается медиастратегия, и с учетом всех комментариев и предложений, у нас такой же круглый стол проходил и в Бишкеке, будут внесены доработки, будут внесены нюансы, и данная медиастратегия будет имплементироваться непосредственно и в Кыргызстане, также в Узбекистане и Таджикистане. Катышуучулар изилдөөнүн жыйынтыгына маани берүү менен өздөрүнүн сунуштарын ортого салышты. Негизинен мен ойлойт элем, мына медиа сабаттуулук боюнча бизге аябай көп сабактар керек, айрыкча жаштар арасында. Анткени мына бизде сабатсыздык болгондуктан, мына көбүнчө интернетте, WhatsApp группаларда таралган маалымат менен жаштар атырылып эле ушу мындай туура эмес бир натыйжаларды чыгарып, ошонун улам кандайдыр бир чыр-чатактар чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, негизинен бир жерде медиа сабаттуулук сабактарын мектептен баштап киргизиш керек биздин жаштар үчүнчү. Кантип, мисалы үчүн интернеттеги
кантип мына WhatsApp группа аркылуу келген маалыматтарды фейкпи же чын экенин айырмалап, алар ошону үйрөнүш керек, билиш керек деп ойлойм мен. Бул долбоорду Европа биримдиги каржылайт. Конрад Аденауэр атындагы фонддун жетекчилиги алдындагы иш-чаралар 3 мамлекеттин биргеликте ишке ашыруучу демилгеси болот. Гүлжан Ажматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал эми коронавирус илдетине байланыштуу эл көп чогулган жерлерге барбай, гигиеналык эрежелерди сактоого чакырабыз. Эми эфирлерден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.